Биз эми газ закондоруна токтолсок. Газ закондору деген эмне? Газ закондору дегенибиз биз буга чейин айттык, 3 термодинамикалык параметр бар: басым, көлөм, температура. Мына ушул газ закондорунда ушул 3 параметрдин биз бирөөнү турактуу кылып туруп, калган экөөнүн ортосундагы көз карандылыкты карайбыз. Мында закон газ закон деп аталат. Мисалы биринчи деп коелу. Температура турактуу. Температура констант деп коелу, турактуу деп түшүнөбүз. Ошол учурда басым менен көлөмдүн ортосунда кандай көз карандылык болот? Көз карандылыкты карайлы. Эми муну биз караш үчүн биринчи биз мурун чыгарган идеалдык газ абалынын теңдемесинен деле чыгарып, ошол жерден биз байкасак болот. Биз абалдын теңдемесин жаздык. В М бөлүнгөн М R көбөйтүү Т деп туруп. Эми бул жерде карагыла, биз басым, көлөм өзгөрөт дедик. Мисалы мынакей P1, V1 деп коелу. Кийинки учурунда өзгөрдү, абал өзгөргөндөн кийин ал P2, V2, М бөлүнгөн М R көбөйтүү Т. Эми бул математикалык жол менен деле бул законду биз чыгарып койсок болот. Мына өзүңөр байкадыңар, карагыла, биринчи абалда P1, V1 өзгөрдү, P2, V2 болду. А бул жерде калган муреки чоңдуктардын бардыгы турактуу болуп атат. Мына мисалы могу жерде биз шарды алсак деле болот. Мына шаардын ичинде алсак, шаардын ичинде сөзсүз бул жерде басым да бар. Басым, көлөм, температура. Мына бул 3 параметр тең бар, бирок бул жерде биздин температурабыз өзгөрбөйт. Мисалы, кийинки абалын биз шарды өзгөртө турган болсок, P1, V1 болуп калса, температура ошол эле боюнча калат дагы. Мына бул жерде түшүнөбүз, температура өзгөрбөйт. Эми бул жерден математикалык эсептен ала турган болсок, эгерде мына барабардыктын бул жерде сол жагы барабар, окшош бирине барабар, анда барабардыктын сол жагы да барабар дейт. P1, V1 барабар болот P2, V2ге. Башкача айтканда бул жерден басымдын көлөмгө болгон көбөйтүндүсү бул турактуу деп жазып койсок болот. Константа. Мына биз бул жерден эгерде температура турактуу болсо, константа, анда басымдын көлөмгө болгон көбөйтүндүсү дагы турактуу болот экендигин биз математикалык жол менен чыгарып алдык. Бул формуланы биринчи жолу 1962 жылы 1662 жылы мына сүрөттө көрүп турасыңар, Роберт Бойль. Ушу менен эле дагы экөө эч кандай бири менен кылбаштан тиги француз физиги Мариот дагы эле ушундай формуланы ачкан. Мариот. Ошондуктан бул биз законду Бойль-Мариоттун закону дейбиз. Эми бул законду биз кандай түшүнөбүз? Могу жерден карагыла, экөөнүн көбөйтүндүсү дайыма турактуу санды берет. Биз бул жерде конкреттүү бир мисал келтирип көрөлү. Мисалы көлөм биринчи деп коелу, V1 көлөмүбүз 1 метр куб болсун, эксперимент жүзүндө алынган. Ал эми ошол жерде басым 3,6 даражасы паскаль экени эксперимент жүзүндө аныкталган. Андан кийин көлөмдү биз өзгөртөбүз. Көлөмдү V2 2 метр куб кылып алалы. Ал кезде басым көлөм чоңойгондо 1,8 даражасы паскаль болот экен. Эгер дагы V3 деп үчүнчүнү ала турган болсок, үчүнчүбүз 3 метр куб болсо, жер P2 деп коелу, P3-үбүз 1,2 даражасы паскаль. Эми бул законго түшүнүш үчүн биз көбөйтүп көрөлү. Мына биринчи учурду көбөйтүп көрөлү. P көбөйтүү V-ны алсак, бул жерде көбөйтүүсү 3,6 даражасы паскаль чыгып атат. P1 V1'ибиз. P2 V2'ни ала турган болсок, бул жерде дагы 2 көбөйтө турган болсок, 1,8ге бул дагы 3,6 даражасы паскаль көбөйтүү метр куб. P3
V300 дагы экөөнү көбөйтө турган болсок 3,6 көбөйтүү 10,5 даражасы паскаль. Мына карагыла, бул жерден биз көбөйткөндө дайыма мына бирдей сан чыгып атат. Бирдей сан. Ошондуктан муну биз кыскача мына басымдын көлөмгө болгон көбөйтүүнүсү биз турактуу деп физикада белгилеп койсок болот. Эми биз бул жерден карагыла, биз эмне үчүн шаарды алдык? Шаар деле бул процессти биз изотермалык процесс деп коебуз. Буяка жазып коет изотермалык процесс, изотерма. Изо деген бул бирдей, изос бул бирдей. А терма деген бул температура. Бул процессти изотермалык процесс дейбиз. Эми мына шаарды карап көрөлүк. Шаарды ала турган болсок, биз үйлөгөндө комнатанын ичинде, мисалы биз 1 саат убакыт менен 1 саат деп коет, 1 сааттын ичинде бул бөлмөдөгү температура өзгөрбөйт, турактуу боюнча калат. Ал эми биз мына бул басымды көбөйтө турган болсок, мисалы шаарды үйлөй турган болсок, мунун көлөмү мына бул эксперименттер алдыңар, көлөмү канчалык кичирейген сайын мынакей басым көбөйүп атат. Ал эми экөөнү көбөйтө турган болсок, дайыма турактуу сан. Ошондой эле мына бул жерде деген шаар менен учуп баратат. Бул жерде да ала турган болсок, биз 1-2 сааттын ичинде бул жерде температура турактуу боюнча калат. Бул жерде биз изотермалык процесс деп атап койсок болот. Эми дагы бир нерсе, бул биз графигин кандай алып көрсөтөбүз? Эгерде график чыга турган болсок, графигин көрсөтсөк кандай сызык алынат? Мына бул жакты 1, 2, 3 деп коем. Бул окту биз көлөм деп белгилейли. Бул басым болсун. Бул жерде дагы 1, 2, 3 болсун. Эми биз график сызыкты көрсөтүш үчүн биз башка сызык менен алып көрсөк болот. Мына мисалы бизде алалы 1 болгондо бул жерден кандай алып көрсөтөбүз? 1 болгондо мына 3,6 мына бир точканы таптык. 2 метр куб болгондо 1,8 болот, 2ге жакыныраак болуп атат. Мында экинчи точка. 3 болгондо 1,2 бирден бир аз көбүрөөк да, мында 3 точканы алдык. Эгер биз бириктире турган болсок, биз мына моморекиндей болгон ийри сызыкты алабыз. Ийри сызык. Мына бул сызыкты биз изотерма сызыгы деп коебуз. Изотерма. Мына бул графикте көрүнүп турат. Карагыла, бизде канчалык көлөм чоңойгон сайын басым азаят. Эгер көлөмүбүз кичирете турган болсок, басым көбөйөт. Эми биз бул дагы изотерманы башка окту да белгилеп көрсөк. Мисалы бизде дагы бул окту менен басым деп бул биз температура деп турган болсок, анда изотерма сызыгы мынакей температура өзгөрбөйт. Мисалы абсолют температура менен 300 Кельвин деп койсок бул жерде, анда мына температура өзгөрбөйт дегенде биз басым өзгөрө берет дагы, температура болсо өзгөрүшүндө момундай болгон сызыкты алабыз. Мына мындан карагыла, температура өзгөргөн жок, басым болсо мына 1, 2, 3 деп коюн, 10,5 даража паскаль менен өзгөрүп атат. Бул деле изотерма сызыгы болуп эсептелет. Изотерма сызыгы. Ошентип мына карагыла, биз газдын мына биринчи законун карадык. Биринчи закону бул айттык, бул изотермалык процесс болуп эсептелет. Изотермалык процесс. Температура өзгөрбөгөн учурда басым менен көлөмдүн көбөйтүүнүсү дагы дайыма турактуу боло тургандыгын мына биринчилерден болуп Бойль, Мариот ушинтип бизге эксперимент жүзүндө далилдеп берди. Бул законду Бойль Мариоттун закону деп атайбыз. Турмушта мынакей өзгөргөрдүңөр, мындан дагы көп мисал келтирсек болот. Ушу менен жыйынтыктайлы.